Assalomu alaykum. Gilas baqtamiz. 4 yaşdagi ko'chatlar. Pochchada ko'rinmaydi ekanda. Mana. Gilas qanday bu yil? Yaxshilab? Mana shu kattalar qarmaydi. Gilas yaxshi bu yil. Bu yildagi gilasning jili bo'ladi o'xshaydi. Былтырдagi gilaslar yaxshi bo'lgan. Bu yildagi gilaslar yaxshi. 4 yaşdagi gilaslar. Nima deyam, yoshlar bor ekan, sotib oldi. Changlashtıruvchi желтая Dragana bu yerda. Yaxshilab cho'ng'ayib qoldi bu yil. Былтыргыдай жүзүм сыяктуу көп эмес. Bu yil orta. Айылдын ичинде болсо, былтыргыдай көп түйгөн. Шабдалыңыз кандай экен bu yil ата? Миясар аттуу жылаңач шабдалы нектарин. Bu yil мөмөсү жакшы. Атам жылдагыдай бутабайт. Нечелик бутабайт бул киши. Канча мөмө алса ошончону коюп коет. Bir бутакта 10-15 мөмөсү бар экен. Мында бир 30 эле бар. Былтыргыдай дагы көтөрө албай сынышы мүмкүн. Бул киши негедир анчалык бутабайт. Тек коет. Мен болсо жестко эле бутап салам. Эгер даракты шабдалын 50%дан көп албай турган болсо, мына ушундай жүктөм көп болот. Сөзсүз 50%ын алыш керек. Пока шабдаллардын оорулары жок. Таза бойдон. Кийинки көчөт. Бул башка көчөттөргө караганда мөмөсү мында жакшыраак экен. Мында мөмө жакшы. Мында дагы мөмөсү жакшы экен. Буга быйыл биз эрте жазда, күздө амафос бергенбиз. Ошондой эле кык салынган. Күйгөн кык салынган. Өсүшү жакшы. Май айынын башында өсүү 15-20 сантиметрге жетип калды. Жалбырактар көк бойдон. Азотко же фосфорго болгон пока талап жок. Өсүүсү жакшы. Кадимки эле чашка классика формада. Ортодогулар алынат. Ошондой эле бир аздан кийин буларга флезень же болбосо мүзүү жасалат. Дагы бир аз убакыт бар. Өсүүсү. Быйыл буюрса дагы гилас пышка келиңиздер. Гилас пышканда чакырайын. Ооз тийип кетиңиздер. Бир гилас дагы жакшы экен. Айылдын ичинде аябай жакшы бу жерде. Бир аз
Seyrегирok, бирок мына гиласта жакшы эле бар экен. Бул атамдын гилас багы.